Саламатсыздарбы, ардактуу кыргыз калкым. Ассаламу алейкум, жамырай журт, туугандар. Мына бүгүн биз Лейлек районуна караштуу Кең Тала айылындагы Жети Таш айылында туулуп өскөн Өткүл тагамдын үйүнүн жардам берүү үчүн калкыбыз, эл журт, жигиттер ушул үйгө бузуп атса жаңыдан салуу үчүн бул эми Өткүл тагамдын мына эмеден симилерден кабардар болсоңуздар керек. Калбай тагамдын, Рамалы Калбай тагамдын 2 уулу калган. Калбай тагам жаш өтүп кеттилер. Ошондо Өткүл тагам менен Кутуздагы даже мектепке бүтө элек убакта ушул айылда калышкан эле. Анан ошол Калбай тагам бар убагында салынган үй немеге жашоого ыңгайсыз, мына көзүңүздөр көрүп тургандай бузулуп турган абалда турат эле. Мына ушул балдардын жашоосу үчүн булардын үйгө муктаж эле. Ошону мына кыргыз калкым колдоп, жигиттер колдоп, ушундай бир жакшы самалыкты баштап атат экен. Ошого биз дагы элибиздин атынан, журтубуздун атынан ыраазычылыкты билдиребиз. Ушул эки жигитибизге мүмкүнчүлүгү чектелген булар өздөрү мына ушундай жардамын берип, аябай ар тараптуу колдоо көрсөтүп аткан жигиттерге, колунда бар бардык ат уулдарга элибиздин атынан, ушул кичинекей айылыбыздын атынан ыраазычылык билдиребиз. Шындыгында эле мына ушундай абалда биздин элибиздин ынтымактуулугу жакшы көрүнөт да. Баткен Коголаңда, мына Тоңушар менен Коголаңда да мына ушундай биз эмелерди көргөнбүз да. Бүтүндөй Кыргызстан боюнча ушул келген жардамдар ушу биздин айылдан өтүп атканда ошондо көрүп өтө курсан болгон элек. Мына азыр ушу Өткүл тагам менен Кутуз тагамдын үйүнү колдоп, улардын турмушуна жардам болсун деп колун сунуп аткан элибизге, журтубузга, жигиттерибизге ушул агаларымдын атынан, элдин атынан ыраазычылык билдиребиз. Баарыңыздарга аманчылык болсун, баарыбыз биргеликте ынтымакта жүрсөк, мына ушундай кыйналган атууларды, жигиттерибизди көтөрүп кетесиздер деген ойдобуз. Баарыңыздарга ийгиликтер, жараткан берерин унутпасын. Баарыңыздар аман эсен болуңуздар. Ассаламу алейкум кыргыз эли. Мына Өткүл тагамдын жараксыз үйү азыр бузулуп баштады. Туугандар, айыл жаштары көтөрүлүп келишти. Биз жардам берели, ушу жерин даярдайлы деп. Азыр мына айыл башчыбыз дагы башында турат. Мына жаштар баардыгы бир жакадан баш чыгарып келишти. Мына айыл башчыбызга сөз берели. Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Тынч отурасыздарбы? Кыш менен алып мына бүгүн Өткүл тагамдын үйүнү бузуп баштадык. Мына жаштар менен биргеликте бүгүн Өткүл тагамдын үйүнү бузуп, такталарын алып, сакчылар бир жерге жыйнап коелу. Анан бас ичине карлар кетиш менен тракторда көтөрүп үй курганга даярдап, Кудай кааласа быйыл Өткүлбектин үйүнү куруп берейик деп үмүттөнүп атабыз. Кудай кааласа мына жардам берген кыргыз жигиттерибизге жана кыздарыбызга, патриот мекендештерибизге рахмат. Бардыгы Алла ыраазы болсун. Ушу Өткүлбектин үйүнү бирок быйыл бүтүрүп берейик. Рахмат бардыгыңыздарга.